Саламатсыздарбы, урматтуу Максат маалымат каражатынын өкүлдөрү. Биз бул жерге Кыргызстан лидер аялдары түйүнүнүн атынан келип отурабыз. Бүгүнкү күндө ошол Кыргызстан лидер аялдары түйүнүнүн ишин администрация жасаган ошол Демиргелди ишке аялдар коомдук фонду болуп эсептелет. Бирок негизинен ошол Кыргызстан лидер аялдар түйүнү бул улуттук түйүн болуп эсептелет. Мына ошол улуттук түйүндүн өкүлдөрү бардыгы бул жерде Кыргызстандын 7 тубанынан келип отурушат. Атайын ушул Ош шаарына келип, ушул пресс-конференция уюштуруп атканыбыздын максаты да ушул болчу. Негизинен Ысык көл, Талас, Чүй, Нарын облустары Ошко келип биринчи жолу ушундай пресс-конференцияга катышып, жасап жаткан жумуштарыбыз боюнча бөлүшүп, аягында мындай суроо көбөйүп кетпеш үчүн ошол компанияны биринчи кандай башталды, эмне максатта, эмнеге биз мындай таянып алып ушул компанияны жүргүздүк. Мен ошол боюнча айтайын деп аткам. Биз ошол компанияны баштаардын астында 2019-жылы ошол улуттук түйүндүн Кыргызстан лидер аялдары түйүнү өзүбүз чогулуп отуруп, ошол кайсы маселенин тегереги бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошол гендердик маселе боюнча караганда аялдардын абалы кандай деген мындай суроого жооп издеп баштаганбыз да. Ошондо бийлик органдарында, ошондой эле шайлоонун чуу жайга барганда, шайлоо системасында аялдар негизинен мындай курал катары эле пайдаланып келип калышат. Анан аябай аз санда аялдар негизинен Кыргызстанда жанагы 51%дан көптү Кыргызстанда аялдар түзөт десек деле ошол жергиликтүү өз башкаруу органдарында, бийлик органдарында мындай аялдардын саны аз экендиги мындай факты менен эле мындай статистиканы карасаңыздар алып чыгат. Ошол эле мезгилде ошол акыркы 2 жылдан алып турган болсок, аялдарга карата болгон зордук зомбулуктун күчөп баратканы, анын санынын көбөйүп бараткандыгы, ошодон аябай көп жабыр тарткандар балдар жана аялдар экендиги, анын арасында бир нече дагы мындай аялдарга тиешелүү болгон, үй бүлөгө тиешелүү болгон маселелер бар. Мисалы, миграция маселесин карай турган болсок деле, экономикалык көрсөткүчтөрдү карай турган болсок деле, саясий чөйрөнү карай турган болсок деле, ал эми социалдык ушул тармакта аябай чечилбеген аялдарга, балдарга тиешелүү болгон маселелер аябай көбөйүп кетти да. Маалымат компаниясынын өкүлдөрүнүн астында биз өзүбүздүн астыбызга дагы мындай бир мындай 3 мындай милдетти, максатты койдук десек болот. Биринчиден биз ошол калк арасында аялдардын саясатка катышуусун кандай карашат, же ошол аялдардын саясатка катышуусун колдобойбу, колдой турган болсо эмне себептен, колдобой турган болсо эмне себептен. Демек, деген суроолорго жооп издедик да, ошол биздин маалымат компанияга катышкан адамдар менен биргеликте. Ошол эле мезгилде биз билчүбүз, бирок дагы бир жолу ынандык, калк арасында аябай көп жанагы гендердик өндүмдөр бар экен да. Жынысына жараша өздөрүндө калыптанып калган ой пикирлер, калыптанып калган ошол мисалы жаш кыздар ушул гана мындай тартипте же ушундай гана эрежеде же ушундай гана жолдо жүрүш керек. Ошол эле мезгилде аялдарга дагы болгон чектөөлөр, кандайдыр бир тыюулар, көнүм ишара сыяктуу болуп калыптыр да. Ошон үчүн ушул гендердик өндүмдөрдү жою керек, ар бир адамга өзүнүн мындай татыктуу жашоосуна кандайдыр бир шарттарды түзүш керек. Биринчи жолу Кыргызстанда ошол мажоритардык система шайлоосунда, айылдык кеңештин депутаттары шайлоодо ошол аялдар үчүн ошол 30% орун берилди да, мындай караганда. Ошон үчүн ушул мыйзамды туура аткарылышы боюнча биз түшүндүрүү иштери жүргүзүлдүк. Ушул бир жагында мындай караганда жогорку кеңештин депутаттарынын ошол жерлерде жашаган аялдар үчүн түзүп берген аябай бир жакшы шарты, бул мүмкүнчүлүк. Биз ошон үчүн мүмкүнчүлүктү пайдаланышыбыз керек болчу. Анан ошону мына быйылкы 20-жылдагы чоң эки шайлоодо 12-апрелде өтүп турган жергиликтүү кеңештер 25 айылдык кеңештин жана 5 шаардык кеңештин шайлоолорунда, күз айында өткөрүлчү жогорку кеңеште парламенттик шайлоодо, кийинки жыл апрелде өткөрүлө турган шайлоого катыша турган активдүү аялдарга бул чоң мүмкүнчүлүк экендигин түшүндүрүп, анан аны алар кантип туура пайдаланып кетишет, өздөрүнө болгон жанагы ушул шарттарды мындай иштетип калыш керек болчу да. Анан жеке өзүн көрсөтүп барабы айылдык кеңешке, мүмкүн мына шаарларда саясий партиялар менен кошулуп барабы аялдар, алар ал жерге барганда жөн эле мисалы мен аялмын, аялдын маселесин чечип барам деп да барып калышы мүмкүн. Бирок биз аны айтып атабыз, ушул маалымат компанияларынан
сөзсүз түрдө ошол жерге кыйын кыргыздын чыган кыздары барып ал жердеги ошол аялдарга балдарга болгон маселелерди чечүү үчүн күн тартип беренге чейин жеткире турат. Ошон үчүн компания Кыргызстан боюнча баардык областтарда өткөрүлүп, аябай көп адамдарды камтып, бүгүнкү күндө биздин колубузда 2550 адамдын кичине болсо дагы көз карашы мындай өзгөрдү. Ошол өзгөрүүнү биз мындай бир көрсөткүчтөр менен баалап атабыз да. Биринчиден, аялдардын саясатка келиши боюнча өзүнүн оң көз карашы. Экинчиден, ошол 2550 адам катышкан компаниядагы аялдардын арасында сурунуп чыгышып, мен анда кандидат болсом болот экен, мен ушул маселени чече алат экен, мен элим үчүн 4 жыл иштеп берем деген бир активисттер пайда болду. Ошол эле мезгилде ушул компанияга катышкан адамдар мамлекеттин өнүгүүсүнө өзүнүн мындай салымын кошуш керек, салымымды кошушум керек экен, мамлекет өзү менен өзү өнүкпөйт экен, мен ошон үчүн өзүмдүн көз караштарымы мындай тизмелешим керек, дагы оң позитивдүү жакка бара алам деген бир ойлор менен чыгышты. Арастан эже айтып кеткендей, бул компания жөнүндө жана ошондой эле биздин Кыргызстан лидер аялдардын түйүнүнүн иши жөнүндө жалпылап айтып кетти. Мен болсо өзүмдүкүн эмне Талас областында чаканда иштеп аткарганымды жана эмне жыйынтыкка келгени жөнүндө айтып берсем, сөзсүз түрдө биз ушул жалпы улуттук компанияга кирип атканда түшүнүп аттык да, эмнени биз кылабыз депчи. Биринчи учурда эле биз ушул калк арасында жана ошондой эле лидер аялдардын арасында бизге берилген 30% квота тууралуу туура жана жеткиликтүү маалыматты берүү аябай маанилүү болду да. Ошонун негизинде ушул саясатка аялдардын чечим кабыл алуу процессинде аялдарды тартуу жана алардын келишине ынандыруу менен аларды үгүттөө болду да. Эмне себептен алар келиш керек деп, жана ошол лидер аялдардын келүүсү менен саясатта кандай гендердик маселелерди чече алышат. Мына ошол жаатта биз иш алып атабыз. Биз калк арасында иштөөдө жана ошол лидер аялдар менен иштеп атканда биз биринчи эң чоң нерсе маалымат ала алдык. Бул биринчиден аялдар келип атканда жеке гана өздөрү жөнүндө ойломосо, өздөрүнүн балдары жана үй бүлөсү жөнүндө, алардын келечеги жакшы болушу жөнүндө ойлошат экен да. Алардын келечеги жакшы болушу бул биринчи учурда аялдарды колдоо, алардын саясатка келүүсү экен. Себеп дегенде, алардын чечим кабыл алуусу менен ар бир мыйзам жана кылган иш аракеттери шеркеттин багыты ошо балдарга арналат экен да. Ал эми компанияда биз жүргүзүп аткан иштер боюнча айта турган болсок, сөзсүз түрдө ушул эң биринчиден маселе болду аялдардын эмне үчүн саясатка аз келишет, саны эмне үчүн аз. Келгенде биз кандай маселелерди чечебиз. Ошонун негизинде биз компаниянын ар түрдүү ыкмаларын колдонуу менен эл арасында жана ошондой калк арасынын ар кандай социалдык чөйрөсүн иш алып алдык. Бул деген окуучу балдар, кыздар менен ошондой эле предприниматель аялдарыбыз менен, мындан тышкары ошондой эле администрация, жергиликтүү активисттер менен да иштерди алып баратат да. Ошонун арасында мен абдан позитивдүү иш-чараны айтып кетмекчимин. Биз мастер-класс өткөргөнбүз. Жеке ишкер аял өзүнүн турмушу жөнүндө айтып берүү менен өзү кандай ушул ишкерликке келгени жөнүндө да. Анан эмне себептен ушу ишкерликтин натыйжасында ушул коллегалар айтып кеткендей, ошол аялдар өзгөртүүнү алып келет. Ошол гранттын алдында ушул өткөн жалпы компаниялар эң алыскы жерлердеги эң чоң таасирин тийгизди деп айта аламын. Мисалы алып кетсем, ошол чүй өндүрүүгө, ошол суу самурай өкмөтүндө өткөн ушул жалпы улуттук компанияларды ошол чоң деген аялдарга бир жакшы бир өзгөртүүлөрдү алып келди деп айтып кеткен. Анткени ошол жалпы ошол өткөн компания аялдарды өзгөртүүнү алып келет деген компаниянын аркасында ошол суу самурай өкмөтүндөгү ошол бардык аял лидер аялдардын болсо активисттер жана ошо калкта эле ошол 30% квота боюнча толук маалыматты алганга шарт түзүлдү. Андан тышкары именно активист аялдар же болбосо калган кандидаттар ошо 30% квота боюнча сүйлөш курууга кандайдыр бир аянтча түзүлүп, ошол жерде суроо жооптор менен көптөгөн өздөрүнүн пландарын дагы тандап алганга жакшы шарт түзүлдү. Андан тышкары ошол суу самурда коомдук радио аркылуу ошол активист аялдар тандастан ошол жакшы маалыматтарды берип, эфирден суроо жооптордун негизинде кандайдыр бир дагы иш-чаралардын негизинде ошол
ошол алыстагы тоолук жактагы ошол калкка ушул боюнча маалыматтар жакшы жетип ошол суроолордун жооп алышып жана алдыда кандай бир жакшы бир планды алганга да шарттуу дейт да. Анан бул ошол маалыматтык компаниянын негизинде бүгүнкү күндө ошол Суу самурайлык оту андан тышкары дагы башка ошол тоолуу алыскы айылдарда ошол элдер кандайдыр бир ошол өзгөрүүлөр адамдардын ошол топтонуп калган ой пикирлери өзгөрүп ошол бүгүнкү күндө аялдар ошол өзгөртүүнү кандай жолдор менен алып келе алат, бул өзгөртүүлөр ошол биздин мамлекетибиздин өнүгүүгө кандай салым кошо алат деген суроолорго жооп берип бүгүнкү күндө ошондой жакшы результаттар болду деп айтып кете аламын. Анан азыр аялдар саясатка катышууда алар ошол эң мындай чоң салымдарын кошуп, анткени булар болсо үйдө дагы сиздер билесиздер көптөгөн иштерди аткарат, ошондой эле мамлекетке дагы чоң салым кошо алат деген дагы уяларды Суу самурда чыгышып, анан бүгүнкү күндө ошол аял кандидаттар көп болуп даярдалышты. Алар болсо алдыда азыр өзүнүн иш планы менен жакшы платформасы менен даярданып атат. Андан тышкары дагы ошол жаңы көптөгөн аялдар ошол кандидаттарга поддержка болуп койбогондор дагы ошол аялдарды колдоп, ошол эмгек ушул маалыматтар менен элдерге таратып, элдер менен ошол алдыда жакшы результатка жетебиз деген ушундай дагы көп маалыматтар болду. Маалымат компаниясында активдүү катыштык деп айта алам, анткени үчүн бизде Ысык-Көл областы боюнча ошол 30% квота боюнча дагы биз маалымат кампаниясын өткөздүк. Бул маалымат кампаниясында биринчиден биз Ысык-Көл областы боюнча активист аялдар менен ар бир айыл өкмөттөрдө ошондой маалымат кампаниясы жаңы ыкмалар менен интерактивдүү ыкмаларды окутуу негизинде маалымат кампаниясын өткөздүк. Ошол маалымат кампаниясын өткөзгөндөн кийин ошол жердеги жергиликтүү активист айымдарыбыз өзүлөрү эле бул маалымат кампаниясы даамыланталы, биз өзүбүз өтө жакшы самалып болуптур, жакшы жаңылыгыбыз баардык аяк заты бул маалымат кампанияны угуш керек. Мисалы Ысык-Көл областында дагы өтө алыс жайгашкан айылдар бар. Ошол алыс жайгашкан айылдарда дагы ошол информация жетпегендиктен ошол активист, жергиликтүү активист айымдарыбыз барып айылдарга, айыл өкмөттөргө чогултуп, ошол жерде дагы маалымат кампаниясын таркатуу иши болду да. Туура түшүндүрүү, ошол резервдик орунду туура пайдалануу боюнча. Андан тышкары активист аялдардын өзүнүн демилгеси менен ата-энелер менен окуучулардын ортосунда байланыш түзөлүү деген ниетте флешмоб жана театр форуму уюштурушту. Ал флешмоб театр форуму ар бир бала бактылуу жашоого укуктуу деген театр форум болуп өттү. Ал жерде окуучулар жана ата-энелер жана ошол жергиликтүү активист аялдар ошол бир райондун ичинде чогулушуп флешмоб кылышып жана балдардын үй бүлөдө кабылган зордук зомбулук, ошондой эле жана азыркы учурда болуп аткан миграция боюнча проблеманы көтөрүп чыгышып, ошол площадкада театр форум өткөзүштү да. Ошол учурда биздин активист аялдардын баягы активдүүлүгү күчөп, кандай биз теманы биз балдарыбыз көтөрүп чыкты, кандай ошол өзүлөрүндө үй бүлөдө болуп аткан зордук зомбулукту, ошол миграция негизинде жүрүп аткан проблемалардын баарын ошол площадкага алып чыгышып, көп адамдар, көп элдер өзлөрү ичинде ойго алды. Демек, аял заты өзгөртүүнү алып келе алат экен да. Биз мисалы үчүн ошол жерде активист аялдар үй бүлөдө болгон проблеманы ачык айкын балдар менен чогуу площадкага алып чыгышты. Андан тышкары ал театр форум болуп өткөндөн кийин ал жерде ата-энелер өзлөрү көргөн, ошондой эле катышуучулар дагы интервью беришти да, телевидение интервью берип атканда айтышат да, бизге көзгө көрүнбөгөн үй бүлөлүк өтө көп маселе бар турбайбы? Эгерде ушул жерде активист аялдар ушул проблеманы ушу балдар менен чогуу алып чыкпаса, бул проблеманы биз көрмөгөн эмес турбайбызбы? Биз үй бүлөдө болгон нерсени бул зордук, зомбулук катары эмес, бул жашообузда келе аткан кандайдыр бир түзүлүп калган жашообуздун шарты турбайбы деген мааниде жүрмөк турбайбы деген өтө көп ойлорду ошол талкууга алышты. Андан тышкары Ысык-Көл областында дагы аялдардын өзлөрүнүн активдүүлүгүн көтөрүп,
ошол артист аялдар чогулуп азыркы учурда бири бири менен ошол маалымат алмашуу кандайдыр байланыш түзүлдү да. Бул келечекте ал артист аялдарыбыз ошол биз шайлоого саясатка киришибиз керек экен, биз ошол саясатта мүчөсү болушубуз керек, ошол саясатта болуп турган ишке биз кандайдыр салымыбызды кошушубуз керек деген шайлоого үмүтүбүз бар, биз катышабыз деген мындай чакырык урааны менен калышты да. Аялдар өзгөртүүнү алып келет аттуу компанияны массалык түрдө 7 областыдан бир учурда жүрүш жасадык да. Ошонун менен эле бирге бизде да Нарын областында дагы маалымат компаниянын ар түрдүү ыкмаларын колдондук да. Дебат түрүндө болду студенттер арасында. Кыздар да ой пайда болду, азыртадан биз даярдансак, бизден татыктуу инсан чыгып, чын эле биз өзүбүздүн калкыбыз үчүн бир кандайдыр бир көйгөйлөрүн чечип берүүгө биз дагы ошо барсак болот экен деген. Андан тышкары азыркы учурда биздин Кыргызстандан чыган кыздары Айсулуу Тыныбекова, Валентина Шевченконы Нарын шаарынын тургундары колдойт аттуу уран менен жөө жүрүш марафон өткөрдүк. Бул марафонго биз 7 жаштан 70 жашка чейинки Нарын шаарынын тургундарын камтый алдык да. Мында жеке эле гана аялдар эмес, эркектер да кошулуп, ошо биздин ураанды колдоп чыккандарыбыз менен сыймыктанып айта алабыз да. Бул жерден маалыматтарды берип, ошол учурда эле элдерди кызыктыруусун арттырып, жөө жүргөндө эмне боюнча бул компания болду экен деп, ошондон да көп элди биз камтый алдык да. Андан тышкары ошо Нарын областынын Актала районунун Үгүт айылында дагы аялдар арасында ден соолукту чыңдоо боюнча баскетбол ойноштуруп, волейбол уюштурдук да. Анда дагы аялдардын көптөгөн ойлорун өзгөртө алдык.